Его соперник красным углом, боец из Узбекистана, весовая категория 66 килограмм, росту 75 сантиметров, ему 21 год. Мастер спорта по ММА, джиу-джитсу. Профессиональный рекорд 4 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Представляет бойцовский клуб Азамат Тим. Встречаем Вахобджонов Хасан! Бойцы на середину. Поприветствую друг друга. Приветствую. Правила знаем, не нарушаем, активно защищаемся. Разрешены удары локтями, как в стойке, так в партии. Ясно? Удачи по углам. Нормату аралашмышташ өнөрінің көрмандары шөнтеп эми кезектегі титулдық таймашқа келдік. Бұға чейін көрдіңіздер, Абдулғажи Газиев бірінші раунда атандашын есеуін тапқан болчу. Көк бұрштан шыққан тыншты Қануек ұлы көк демек чолықшын менен алеми анын атандашы Өзбекстандық мушкер. Бұл қызыл бұрштан шыққан екі мушкердің жаш айырмасы 3 жаш. Бұл біздің мекендешіміз Далшыл тыншты Қануек ұлы 24, алеми 21 жашта анын атандашы Өзбекстандық. Кеми бойлорунун ұзындығында дерлік айырма жоқ. Бірінші номер менен Қануек ұлы, тыншты Қануек ұлы таймашты көрөтат. Азырынча лоукик бирок алдылы текшерип көрүү үчүн, аралыкты сезүү үчүн болгондой орун алды. Бурчка такап барган менен чабуулга ошол замат кирип барган жок. Бул эми албетте титулдук таймаш, андыктан түз эле качырып кирип барып шашуунун кереги жок. 5 мүнөттөн 5 раунддук беттеш ошентип орун алат. Азырынча эки тараптан тең толук активдүүлүк жок, өздөрүнүн позициясын ээлөө менен аракет кылууда. Өзбекстандык мушкер ал джиу-джитсу менен алектенген, андыктан партерде албетте бир топ өзүнүн ишендүү сезери түшүнүктүү. Ал эми дал ушул биздин мекендешибиз тынчтыктын 7 жеңиши, ошондой эле бир жеңилүүсү менен рекорддук көрсөткүчү. Бир топ жакшы келе жаткан мушкерлердин бири буюрса Дана Уайт Contender Series уюмуна дээрлик 90% абал келишим дээрлик түзүлгөнү калды деген болчу. Андыктан жакында ушул Кошмо Штаттарына ал өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, албетте Кыргызстандын намысын коргоп баштайт. Жакшы демилген өз тарабына алып азыр бурчка такап турат. Оң колу менен бир нече чабуулдарды ишке ашырды. Даярдыгы өтө мыкты деп айтсак болот. Тынчтык Кануек уулунун өзүнө Ош облусунан жана дал ушул азыркы учурда Dana White Contender Series турнирине кетүүнүн астында деп айтсак болот. ВФ Global 130 турниринде чындыгында өзгөчө учур орун алууда. Катары менен 5 титулдук таймаш бар болсо, ошонун биз азыр 3-үчүсүнө көөлүүдабыз. Позициясын бир топ жакшыртты, партерге толугу менен которуп, далсы менен чаткыр алып, эми ошол жерден азырынча албетте чабуулга чыга элек, бирок бир астан кийин бизге аркыраак курс керек беле. Жок, сол колун тагыраак аркы, оң колун бул жерде эч кандай кайрган эмес. Ошондой абалда барып деген ой кетти эле. Анткени эки кол тең артыр. Мына сол кол менен өтө оор соккуларды ишке ашырды 2 жолу. Сокку азыр мына чыканак менен түштү дагы бир жолу. Мынакей оң кол менен баштады. Ой, карасаңыздар, күйөрмандарда кадимкидей жанданып турган учур. Бул борбор кала чыканак менен мындай соккуларга туруштук берген Хасан Вахобджоновдун жаны темирден сыяктуу. Кабагым кашым дебестен эч кандай корунуп калбастан өзүнүн ишенди алып калды. Буга чейин бир гана жолу беттеш өткөргөн дал ушул өзбекстандык Хасан Вахобджонов жана бир жеңиши бар. Ордунан туруп таймаш улантат, анткени чабуулда кандай бир перспектива көрүнгөн жок. Эми бул житсер негизинен Хасан Вахобджонов, ошондуктан автоматтык түрдө партерде өзүн
ишенду алып жүрөрүнөн ишек жок. Бирок Тынчтык Каныбек уулун көрдүңүздөр, партерден дагы бир топ упай чогулту. Упай чогулткан бул жакта турсун, ал жерден атаандашынын эсебин таап кое жаздаган болчу. Сериялуу соккулар, чыканак менен айрыкча соккулар орун алган мезгилде эки тең өзүнө ыңгайлуу дистанцияны азыр мына Тырков тылдыйдан үйдү. Хасан Вахопжоновдун жагы темирденби карасаңыздар, бул соккуну да сезген жок. Жана хайкикке барып атат, албетте ал өз максатына жеткен жок. Дээрлик бир тараптуу таймашты айтсак болот. Тынчтык Каныбек уулу толугу менен бул октагондун кожоюну экенин далилдөөдө. Азырынча Хасан Вахопжоновдун артыкчылыгы ушул соккулардан коркпогонунда болуп атат. Канча чабуул Тынчтык тараптан орун албасын, анын баарында өзүн ишендүү алып жүрөт. Биринчи мына алгачкы раунд соңуна чыкты. Эки мушкер тең жакшы даярдык менен келгенин көрүп атасыздар. Ошондуктан биринчи раунд бүткөнүнө карабай кандайдыр бир оор дем алганы байкалбайт. Азыр көзгө урунтуу учурлар мынакей ушул сокку менен демилгени баштаган болчу. Андан кийин алгач мына чыканак менен бир жолу эки сериялуу соккулар чыканак менен, алардын баары албетте өз максатына такы таамай жеткен. Мына апперкотту көрүп атасыздар. Жылдыйкы жакка өтө ишенимдүү тийген болчу. Жана андан кийин хайкик менен жооп бергенине да күбө болуңуздар эле. ВФ 134 турнири профессионалдык кулатуу эр таймаш уюму жаңы 2024 жылда алгачкы ирет орун алып атат. Мына ошентип тайм-аут тагыра тыныгууну дагы биз артта калтырдык. Азыр болсо эмне болуп кетти? Ввиду отказа бойца красного угла победа присуждается Каныбеку Тынчтык. Ошентип Тынчтык Каныбек уулу бул таймаштын жеңүүчүсү аталды. Куттуктайбыз чын дилден. Бир раунддан кийин атаандашы баш тартканга аргасы болду. Себеби биринчи раундду көрдүңүздөр, бир тараптуу таймаш орун алгандыктан мына ушундай көрүнүш ишке ашып турат. Өзбекстандык мушкер Хасан Вахопжонов түшүндү. Мындай темп менен ал кийинки раунддарда мындан да көп соккуларды өткөрүп алмак. Тынчтык Каныбек уулунун чындыгында даярдыгы өтө жогорку деңгээлде болгондуктан 5 раундга толугу менен күчү жетмек. Азыр албетте интервьюдан да сурап көрөбүз. Ошентсе дагы карасаңыздар, азыр көзгөрүнтүү учурларды бир сыйра карайлы. Эми тыныгуу учурунда мен оюмча секунданттар менен кеңешип бир пикирге келишти. Мына ошентип бул 66 килограмм салмактагы ВФтин чемпиондук курунун ээси Тынчтык Каныбек уулу.